Salam deyine. Bugün 17 sentyabr. Kırgızstanda, Boru-Borovuzda, Bishkek şaharında Snow Leopard yarışına katışacağız. 21 kilometre. Жылдап болуп келет бул жарыш. Негизи Бишкектин Кыргызстандын эң эле негизги жарыштарынын бири. Бирок тилекке каршы мен эч эле катыша албай келгем. Насип кылып быйыл чуркайбыз эми. 21 километр чуркайбыз. Катышуучулар эң эле көп болгон. Шаардын эң эле борбор көчөлөрүндө чуркап өткөн трассасы бар, мындай айтканда. Жарыштардын бири. Кыргызстандын эң негизги башкы жарыштарынын бири деп аталат. Бул жарыш Nomad Sport уюштуруп атат. Быйыл бул жарыштын өмүрчүсү BMW экен. Буюрса көрөбүз. Бүгүнкү чуркоодо ушул баладан калышпай кетиш керек. Саат 1:29. Жакта бакада пейсмейкер. Бул трассанын өзгөчөлүгү Бишкектин эң негизги көчөлөрүнөн өтөт. Мындай айтканда, бул жакта Алатоо аянтынан баштайбыз старт. Анан Чүй менен күн чыгышты карай чуркайбыз бул тарапка. Советский, мындай айтканда, Абдрахманов көчөсүнө келип, Алатоолорду карап чуркайбыз. Мындай айтканда, өйдөгө чуркай баштайбыз. Ошол өйдөдө бир 10 километр, бир 220 метр бийиктик бар экен. Ошол бийиктикти өтүшүбүз керек. Анан кийин ал жактан госрезиденцияга жетип, ал жактан кайра Чыңгыз Айтматов проспекти менен ылдый чуркайбыз. Кайра эле ошол почтка келишибиз керекпиз. Ал жерде ортодо баягы түштүк магистральда бир кошумча жол болот, дистанция болот. Ошону чуркап өтүшүбүз керек болот. Андан кийин жалаң ылдый чуркайбыз. Мындай айтканда, ошол эле 220 метрди бийиктикте кайра эле ылдый чуркап өтөбүз. Буюрса жакшы эле болот. Даярдык күчүбүз жакшы эле. Жарыш башталмакчы. Бираздан башталат.
geldik. Keşke geldik. Дорогие друзья, Барстың жарышы да бітті. Шұрқа біттік. 1 saat 30 minut 20 sekund болды. 1,5 сааттын астына шұрқа албадық. Анткени чынын айтсам аябай кыйын бир дистанция болду мен үчүн. Дистанция эмес, жолу кыйын болду мындай айтканда. Могу Абдрахманова көчөсү менен өдөөгө карай чуркаганда резиденцияга чейин өдөөгө карай чуркайсың. Ошол көчөдө аябай мен кыйналдым. Чынында мынчалык мен өзүмдү сөккөн эмес элем. Негизи мунусунда чынында аябай кыйын болду. Өзүмдү араң кармап, резиденцияга жеткенден кийин бир аз өзүмө келгенге аракет кылдым. Анткени ал жак ылдый болуп, более-менее мындай темпти кайра өзүнө өз калыбына алып келгенге аракет кылдым. Бирок ошого карабастан жакшы аракет кылабыз эмки жарышта 90 мүнөткө чейин жеткенге. Организация да жакшы. Негизи айтканымдай, бул барс жарышы Кыргызстанда эң эле чоң, эң эле ири жарыштардын бири. Организация жакшы. Жол деле таза болуп, катышуучулар деле баары манайы жакшы. Дистанция деле толук болду, туура болду. Эч кандай кем эмес же ашык эмес. Ошондой. Бул жакта ярмаркасы да баары мыкты чыгыптыр, жакшы. Адам көп, эл көп, балдар үчүн дагы жарыштар түзүлүп атат. Салам. Мага жакты. Мына Борбор шаарындабыз, Алатоо аянтында. Буюрса, бул айдын жарышы бүттү. Эмки айда көрүшкөнчө.